Таласта өзгөчө баягы система курулуп калганда, ушул оюндардын башында сизди турган деп айтышат да. Эмнеден улам ушул оюндарды ойлоп тапкансыз? Жалпысынан айтып бересизби ушул боюнча? Рахмат. Негизи бул системаны жалгыз биз деп ал туура эмес. Бул жерде бул системаны куруп атканда мына Тазабеков Ислам агабыз, Бегалиев Талас агабыз, дагы башкалар болушкан. Бул оюндар ушу 2014-жылы башталган, бирок 2014-жылы биз ушу ынтымак командасынын бир гана машыктыруу, машыктырайлы деп гана ошондой бир белдеш катары эмес, ошо ынтымак командасын машыктыруу гана жолунда уюштурганбыз. Анан 2015-жылдан баштап кадимкидей ушул Талас облусунун чемпионатына айланган. Алгач 2015-жылы, 2016-жылдары оюн мындай упайлар эсептелбестен, атайын кубок берилбестен эле ар бир биринчи 2015-жылы аралаш чыгышты, ар бир райондан каалашынча чыгышып, анан 2016-жылы ар бир райондан 2ден гана командалар чек коюп ошондой болгон. Анан 2017-жылдан баштап мынакей ар бир райондон бирден жаштары бирден жаштан бирдер чоңдору болуп 2017-ден баштап келатат. Ошол жаштардын бул оюнга катышып калышына ошо Тазабеков Ислам агабыз себеп болгон. Бул системаны түзүш оңой эмес да, бир эле адам отуруп жазып кое албайт. Ошондой ар бир адамдын ою, пикири баардыгы ошолор чогулуп отуруп ушундай болгон. Эми бул өзүнүн жемишин берип атат. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Бул жакшы деп ойлойм. Анан ошол 11-ирет өтүп атат. Бирок баягы кубок тапшырылып, упайлар эсептелген боюнча 9-ирет өтүп атат. Анан сиздерде баягы Таласта адатка айланып калганда, ушул күнү ынтымак командасынын курамын элдин алдында алып чыгып, элден бата аласыздар да. Бул ошол эң башынан башталгандан баштап эле 11 жылдан бери келет бул нерсе дагы. Эми негизи ал убакта мисалы азыр бир эле команданы ушундай элдин астына алып чыгыш деп ар кимде да ар кандай ойлор бар, терс пикирлер да бар. Себеби бул клубдук система да. Ошондуктан эми бул ошол убакта чынын айтыш керек, биз көк көрүүчүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү Чүй облусунан болуп, мыкты командалар Чүй облусунан болгон. Ошол биз жада калса ошо бир команданы, жакшы команданы чыгарыш биз үчүн кыйын болгон. Анан ошол элдин астына алып чыгыш бул 2015-жылы башталган. Ошо 2015-2016-жылы Талас облусунан жалгыз команда барат эле. Анан 2017-ден баштап анан кийин башка командалар кошулуп калды да. Анан ошол элдин астына алып чыккан 11 жылдан бери ошол элдин астына алып чыгып салтка айланып калды Талас облусунун курама командасы. Негизи келечекте мен ойлойм, башка командалардын да курамдарын ушул жерден тааныштырса болот болуш керек. Ынтымактын составы негизи эле бардык кыргыз элине, анын ичинен ынтымактын көрөрмандарына өтө кызык да. Кантип тандалат жигиттер? Эми мен 2 жылдан бери аралашпайм. Мен 2 жылдан бери азыр Республикалык федерацияда иштеп аткан себеп мен аралашпайм. Ал жакта эми албетте башка команда. Бирок бул ошол былтырдан баштап, мына 2-3 жылдан баштап ошо өзүнүн жетекчиси болуп калды. Эми албетте федерациянын жетекчиси, ошо ынтымак командасынын жетекчиси, анан алардын машыктыруучусу бар, Орозбаев Жөки. Анан өзү тиешелүү ба спонсорлук кылган, буйрмандык, демөөрчүлүк кылган адамдар бар болушу керек. Ошолор чогуу чечет болсо керек азыр. Бирок мен так азыр маалыматым жок кандай болуп чечилет. Сиздин убагыңызда кандай болуп чечилчү эле? Биздин убакта мисалы ошол башкы машыктыруучубуз ошо Тазабеков Ислам байкебиз болчу. Биздин президентибиз ошол Талас Бегалиев агабыз болчу. Баарыбыз отуруп кеңешип чечичик. Албетте ар кимдин өзүнүн ою болчу. Бул жерде биз ошол убакта өзгөчө ошол баягы өзгөчөлүктөрдүн бири ошол убакта биз 4 эле районбуз, кичинекей элбиз деп, анан жок деген ар бир райондон бир оюнчу болсун деп киргизген биз өзүбүздүн баягы бир кагаз бетине жазылбаган өзүнүн эрежелери бар болчу. Анан жок дегенде ар бир райондон бир балл алганга аракет кылчубуз. Анан негизи күчтүү балдар киргенге бул жеке чабуулчу, коргоочу баарынын өзүнүн саны бар да, ошо санына жараша татыктуу балдар алганга аракет кылчубуз да. Азыр деле ошондой кылышат. Албетте көпчүлүк болгондон кийин кайчы пикирлер болушу мүмкүн, бирок негизинен ошо жаман чечет. Анан областтын жетекчиси көбүнчө эле ынтымак командага басым кылат да. Башка командаларга да жардам береби область жетекчилери? Мен муну билбейм так. Бирок негизи албетте сиз айткан суроо келечекте облустун жетекчиси баарына тең караш керек келечекте. Бирок биз азыр бир облустун жетекчисин айыптагандан алыспыз. Себеби биз эл кичинекей калкпыз, элбиз, баягы кичинекей Талас облусу бөлүнбөйбүз го, бирок баягы биз жакшылыкка жарышыш үчүн албетте ошондой нерселер бар да, принциптер. Анан облустун президентине ошондой бир колунан бир иш келе турган, бир акчасы бар, же болбосо ошондой демөөрчүлөр табыла турган адамдарды коюшат.
бул эми табигый нерсе. Анан ошол көбүнчө ынтымак командасын жүктөп беришет да. Эми албетте бир мындайча спорттук көз караш менен караганда муну туура эмес десек да болот. Бирок эми азырынча ошол нерсе болуп атат. Балким кийинчерээк эми президент өзүнчө бир нейтралдуу адам болуп, баардык ошол клубтарга жардам берип, ынтымактын жетекчиси балким өзүнчө киши болуп калар. Бирок баягы бизде клубтук система азыр Талас облусунда өнүгө элек, баардыгы эле ошо курама команда болуп жыйналышып, баягы бир катталып, реттеле элек. Бүгүнкү күндөгү жетекчимиз буга чейинки жетекчилер деле ошондой болчу да, баягы ынтымак эле басым жасаган, баардыгы эле. Себеби биз аларды айыптабайбыз. Себеби алардын чоң күчтөрү. Негизи ынтымак командасынын жетекчиси болуш облустун федерациясын башкаргандан оорураак. Ошон үчүн бул ишти облустун федерациясы кылат да. Айыл өкмөттөрдү дагы өткөрөсүздөр да, кышы менен жигиттер айыл өкмөт оюндарын ойноп чыгышат. Ал боюнча да айта кетесизби? Эми мен өзүм баягы Талас районунун кулунумун. Эми албетте биз ушундайбыз. Биз эң биринчи жүрөгүбүз кыргыз деп согот. Андан кийин келип өзүң кичкемекенин облусуңа күйөрмандык кыласың. Облустун ичинде, районунун ичинде ошентип кете берет экен. Анан биз ушу Талас районунан болгондон кийин ушу жигиттер менен чогулуп, ошол убакта мыкты оюнчулар менен Кыбырайов Улан, Черепбеков Урмат, Койгелдиев Марлис, Мамбетов Нурлан, ошол Майтыков Максыт, Орозбаев Жөки, Медет ушундай мыкты агалар менен биригип ушул Талас районунун системасын чогуу түзгөнбүз. Бул Талас районунда дагы айыл өкмөт 2014-жылдан бери ойлонуп келет, ойнолуп келет. Алар дагы быйыл 11-жыл бүтүп атат да. Бул албетте Талас районунун ушундай жакшы ийгиликтерге жеткенине ошол Талас районунун ичиндеги түзүлгөн система себеп деп ойлойм. Албетте бул жерде мунун бул системанын уникалдуулугу ошол ар бир айыл өкмөтүнүн жигиттери, ошол ар бир айыл өкмөттүн тургундары өздөрү ат багат, өздөрү күйөрмандык кылат, өздөрү демөөрчүлүк кылат, баардыгы ошо өздөрү кылат. Ушу жалпысынан ушундай. Кышы менен оюндар өтүп келет, айыл өкмөттөр, райондор, андан тышкарыдагы оюндар болот экен. Буларга байгелерди ким коет? Бул дагы бир жакшы Талас облусунда системанын өзгөчөлүгү. Ошол канча ирет оюн өтсө, ошонун баардыгын ошол жалпы эл өткөрөт. Эч кандай сырттан бир демөөрчү келип, бир байге сайбайт. Быйыл гана ошол Талас облусунун федерациясынын президенти бир аз кызыктыруучу байгелерди коюп берген экен ар бир районго. Негизинен ошол мисалы бүгүн Талас районунун кезеги экен. Талас району өзүнүн кезегин өздөрү өткөрүп атат. Анын жетекчиси, ал ошол өзүнүн жамааты менен спонсорлору, күйөрмандар, байгелерин да өздөрү коюп. Байгелерин да өздөрү коет. Ошол эле нерсе айыл өкмөт районун ичинде дагы ар бир айыл өкмөттүн тургундары өздөрү 1000 сомдон, 500 сомдон, 5000 сомдон чогултушуп ошентип өздөрү өткүзүшөт. Бизде ошондой мындай жетекчи болуп келген адамдар бул системага акча коротпойт. Эми бул бир айта турган нерсе, ар бир облустун өзүнүн элине, географиялык абалына жараша система түзүш керек деп ойлойм. Себеп дегенде Таластагы бул нерсе башка облустарга үлгү боло албайт балким. Себеби Талас облусу өзү кичинекей. Логистикалык жактан да баягы машина менен келгенге да бир күндө эле оюн уюштурса болот. 4 эле район. Анан баягы бул жакта дагы ошо тез оюн болгон себептери ошол. Ушул эле нерсени башка облустарга силер эмнеге андай кылбай атасыңар деп айткан туура эмес. Себептери себеби Нарын облусу алыс, суук, Жалал Абад облусу чоң мисалы, ошол облуста чоң. Ошон үчүн ар бир облуска мен ойлойм жакшы адамдар чогулуп өздөрүнө ылайык система түзүш керек да. Бирок баягы көп эл болгон жерде бул нерсе өтө кызыктуураак өтөт да. Эми уюштуруучулар уюштуруп берсе, мен оюмча болмок болуш керек деп ойлойм. Эми уюштурганда мисалы мен жеке оюм ушундай, мисалы Нарын облусуна күн жылуу убакта бир уюштуруш керек деп ойлойм. Мисалы Ош, Жалал Абад облусу аябай чоң да, Жалал Абад облусунда Талас облусундагыдай системаны коюш туура эмес. Себеби ал райондор аябай мындай чоң алыс жерлер жайгашкан да, ошон үчүн ар бир жерде өнүктүрсө болот, болбой койбойт да. Бирок ар кимдин ошондой өзүнүн бир өзгөчөлүктөрүн эске алып туруп, тажрыйбасы бар, ушундай спортту жакшы түшүнгөн адамдар менен акылдашып кылыш керек. Бул спорт өзгөчө. Муну башка спорттун өкүлдөрү деле келип укмуш өнүктүрүп жиберет дегенден алысмын. Жергиликтүү эл, көкбөрүчүлөр өздөрү, ат баккан саяпкерлер баары ошо аралашыш керек да буга. Анан ушу өзгөчө Таласка келгенде мен күйөрмандын көптүгүнө таң калам да. Башка жерлерде деле болуп атабыз, мынча күйөрман чогулта албайт чындыгында. Аягы Манас районуна чейин келишет экен да. Бул жакшы нерсе. Мисалы өзү негизи мамлекет дагы ошол баягы
башка өлкөлөрдө эмне үчүн футбол, башка оюндар уюштуруп эл негизи бир нерсе менен алаксыш керек да. Жалпы калкты жаман нерселерге кирип кетпеш үчүн жакшы нерсе менен алаксыш керек. Анан биздин ошо Талас облусунда мына кыштай мен көрөрмандардан көп угам ушул оюндарга алаксыйбыз депчи. Албетте, ар бир өз адам жашообуз бар, бирок ошодон тышкарыда мындай бир нерсеге кызыгып жашаган жакшы. Анан Талас облусунда ушул көкбөрөгө кызыгышат экен, ат бакканга кызыгышат. Ошо менен булар үчүн кыштай ушундай той болуп турат. Чакан область болсо дагы ынтымагыңыздар баягы жалпы жети дуганга көрүнүп эле турат. Ийгиликтер болсун анда сиздерге. Ийгиликтер болсун. Рахмат.